Чолпон Мамбетов атындагы Талас областык биргелешкен ооруканасынын ковид инфекциясынын экинчи толкунуна болгон даярдыгына биздин камдап койгон дары-дармектерибиз август, сентябрь, октябрь айларында анчалык июльдагыдай болгон массалык түрдө оорулардын кайрылуусу азырынча боло элек. Эгер ошондой эсеп менен ала турган болсок, 3 айлык запасыбыз бар деп эсептеп туруп атабыз. Мындан тышкары 4-чү кварталга биздин оорукананын бюджетинде каралган 5 миллион 600 миң сомдун тегерегиндеги каражаттын бардыгына тендер жарыяланган. Азыр ошо жыйынтыктарын күтүп атабыз. Буюрса ошо тендердин бардыгы ийгиликтүү өтө турган болсо, дагы 5 миллион 600 миң сомдун тегерегинде дары-дармек, медициналык багыттагы буюмдар ооруканага келип туруп түшөт. Мындан тышкары Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бизге бөлүнө турган гуманитардык жардамдын эсебинен келген жеке коргонуучу каражаттар, медициналык багыттагы буюмдар жана дары-дармектердин келишин күтүп жатабыз. Талас областык биргелешкен ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнүн ремонтунун сметасы 3 миллион 700 миң сомго түзүлгөн. Тендердин жыйынтыгы боюнча 3 миллион 200 миң сомдон туруп бир подрядчик утуп алып, учурда ошол ремонт иштерин жүргүзүп атат. Азыр мына биринчи этаждын ремонту 90%га бүтүп, анан биз мурда бейтаптарды, палаткаларды кабыл алгандыгына байланыштуу, анан бирок азыр жанагы күн сууп кеткенине байланыштуу азыр киргиздик бул жака бөлүмдү. Учурда ремонт иштери дагы деле уланып атат, кабыл алуу иштери бүтө элек. Экинчи этаж ошо балдар бөлүмү, ал жакындагы ремонт штабта жүрүп атат. Мындан тышкары хирургия, травматология бөлүмдөрүндө спонсорлордун каражатынын эсебинен санитардык түйүндөр деп коет, ошо туалет, душ ошолордун бардыгын ремонт иштери жүрүп атат. Жакын арада ошо бир жуманын ичинде бүтүрөөнүн астында туруп атабыз. Биякта дарыгер катары жүрөм бул жерде. Инфекцион отделенияда, ковид отделениясына чыгабыз, ошол жерде иштеп жүрөм. Бул жакка убактысын өткөрүп келишип атат, түйүндөн дарыланышып, анан кийин көп маани бербей жүрүшөт. Анан уже бизге сатурациясы 70тен ылдый болуп келгенде келип атабыз да. Анан биз өз аракетибизди кылып атабыз, жардамыбызды берген дарыларды берип атабыз. Дарылардан тышкарыда лечебный гимнастика бар, ошолор упражнениялар бар эртең мененкисин. Анан кийин түштөн кийин кечке жакын күнүнө 2 малдан жасалынат. Прогулка обязательно, прогулка под присмотром. Врачтар өзү чыгып атабыз, анан кийин младший персонал менен чыгышат да. Жалпы кыргыз элине суранат элем, санитарный нормалар сактагыла, маскаңар кийингиле, антисептик менен колдонгула, эл көп жерге топтолбогула. Башкы лечение ошо биринчи силерден башталат, анан бизден башталат да. Силер бизге жардам берсеңер, анан биз силерге жардам беребиз. Ушинтип бири-бирибизге жардам берип, ушул ооруну жеңебиз.